Кызыл дипломуң бар, бирок шаурма сатып жүрөт. Ошондой адамдарды көрдүңөр беле? Мен бир күнү Москвада шаурма алганы кирип калдым. Ал жерде бир жашнакай кыз шаурма сатып жатыптыр. Албетте мен онлайн бизнести сунуштадым. Ал кыз мага эмне деди? Мен высшее образованныймын. Менин дипломум бар. Мен главный бухгалтер болуп иштейм деп мени такыр тоготпой койду. Ошондо мен эмне дедим? Эмне үчүн сен шаурма сатып жатасың десем, бул убактылуңча деди. Сен бухгалтер болсоң, мен сенден өткөн күчтүү бухгалтермин. Айына канча табасың? Ошону 30 күнгө бөлдүк. Чыккан сумманы 24 саатка бөлдүк. 24 саатка чыкканда 40 рубль болуп чыкты. Жылмайып анан айтты, эмне жумуш кыласың деп. Мен айттым, кел мен сага көрсөтөм. Ушул тармакта кандай ийгиликке жетишкендерин көрсөтөм. Бүгүнкү күндө ошол кыз Усманова Фарида, жакшы лидер, онлайн тармакта айына жок эле дегенде 2000–3000 доллар алып калды. Эгер сен дагы чоң кирешени тапкың келсе, андай эмесе мага кызыл диплом деп жаз. Мен сага үйрөтө аламын.